алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы биздин бир жакшы бактылуу кардарыбыздын сделкасын өткөрдүк. Буюрса сделканы аяктап отурабыз. Альфа банктабыз. Эжекем азыр бизге өзүнүн ыраазычылык сөздөрүн айтмакчы. Анда эмесе сөз Таттыгүл эжеде. Таттыгүл эже биз менен иштешкен кандай болду жана кайсыл айда кайрылгансыз, ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен 24-июнь күнү ошо KG недвижимость агентствосуна барганмын. Самара Нарматова жетектеген. Бардык, баары эле ошол күнү договорду түздүк. Андан кийин эле бир жумадан кийин эле бизге одобрение келди. Келгенден кийин анан кийин биз үй издеп баштадык. Андай деле көп убакытта үй издеген жокпуз. 3 үйдү көрдүк. 3-үчү үй бизге жакты, бирок тилекке каршы анын биз алганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеби ал сатуучулардын ою туура келбей калды да бизге. Анан кийин 4-үчү үйдү көрдүк. Ошого келип токтолдук. Ошол үйдү алдык андан кийин. Неге именно ошол райондон алдыңыз? Ал районду тандаганымдын себеби мен ошол райондо 24 жылдан бери ошол райондо жашайм. Сходнинский метродо. Сходнинский метродо. Анан ошол именно Москванын пропискасын болгонду кааладым. Себеби баягы пенсияга чыкканга ошол жагында эс калдым. Анан өзүмдүн жумушум ошол жерге жакын. Ошон үчүн ошол районду тандадым. Бизге келгенде мындай коркуу, мындай ишенбейчилик, мындай кандай сезимдериңиз болдубу? Бир алдап кетеби деген оюңузга келдиби же келбедиби? Жок, коркуу сезим болгон жок. Себеби мен силердин жана ютубка чыгарган эмелериңерди постоянно ошону ар бир видеоңорду көрүп, ошолорду мындай эме кылып бардым, карап жүрдүм. Анан эгерде анан жана жазылган комментарийлерди көп окуп аттым мен. Мен деле көп эле мындай кылдым да, текшергенге аракет кылдым силерди. Ошол жагын текшердим да. Карасам эч кандай жаман комментарий болгон жок. Бардык эле элдердин баары эле ыраазы болуп атты. Анан мен дагы толук эле ишеним менен барганмын. Эгерде мен силердин компанияңарга ишенбеген болсом, анда мен ойлонуп көрөйүн, кийинкиде келип договор түзүп кетейин деп айтмакмын. Мен өзүм толук 100% чечимди кабыл алып, андан кийин бардым да. Мына ушундай туугандар бизге ишенип келип, ишеним артырып келсеңиздер, ушинтип ушул эжедей болуп 100% ишенип келсеңиздер, жумушуңуздар да ушундай 100% так жана бат бүтөт. Ошо туугандар жеке куттуктайбыз. Буюрса регистрация өткөндөн кийин дагы барып, кайсыл жерден алганын үйдүн видео обзор кылабыз үйдү дагы. Жеке куттуктайм сизди. И анан азыркы төлөмү жөнүндө, анан кийин проценттик ставкасы жөнүндө өзүңүз айтып койсоңуз биздин көрүүчүлөргө. Айына канча болду төлөмү? Төлөмү үй өзү 11 миллионго алдык үйдү. 11 миллион болду. 2 миллион первоначально 2 миллион акча төлөдүм. 20,09% менен алынды үй. Ушу бардыгы жакшы, өзүмө толук канааттандырарлык болду. Ушу Кудайым ден соолукту берип, оорутпай, жакшы ден соолукту берсе, заманды тынч кылса, Кудайым Кудай кааласа ушул бардыгын бат-баттан төлөп, мөөнөтүнөн эрте кутулганга аракет кылам деген оюм бар. Сөз. Ошо туугандар первоначальный взнос 2 миллион, кредит 8 миллион 700 канча? 90 миллион. Мына туугандар кредитный договор бул жерде коюлду. Кредиттин суммасы 8 миллион 789 и первоначальный взнос 2 миллион. Метро планернаяга жакын. Москвага кирет, Московская область эмес, Москванын өзү шаар. Ошо туугандар сиздер да ушундай үй алам десеңиздер, сөзсүз биздин компанияга келиңиздер, бизге кайрылыңыздар. Жана ошондой эле жаныңыздагы экеге дагы бир ооз сөз берсек.
Сиз дагы жакшы сөзүңүздү бөлүшүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Ушул бар жок процесске катыштык, бардыгы жакшы. Кудайым насип этип, бар жок нерсе бат-бат болду. Ошол ортодо кармап калган нерсе ошол биринчи көргөн үйүбүз, ошол үчүнчү айтып аткан үйүбүз, ошол кичине убакыт кармап калды. Бул 4-чү көргөн үй менен бир убакытка сүйлөшүп бир күнгө. Ошол күнү эле келдик, кол коюп атабыз. Буюрса баары жакшы. Алга ишиңер жүрүшө берсин, баары жакшы. Сиздер менен үй издөө учурунда, үй издөө процессте кимдер иштешти сиздер менен? Кайсы агент иштеди биздин компаниядан? Ким деген иштеди? Ким үй таап берди сиздерге? Урмат иштешти биз менен, ооба, урмат иштешти, бирок аябай активный эме кылды, иштеди биз мененчи. Себеби баягы эч бир эртең менен ошо жумуш убактысы башталгандан баштап, ошо жумуш убактысы бүткөнгө чейин бизге баягы адрестерди жөнөтүп, барыңыздар деп, эмелер менен байланышта болуп, бизди мындай үзгүлтүксүз бизге жардам берип турду ошол бала. Чоң рахмат, ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик каалайбыз. Бизге жардам бергендердин баардыгына. Рахмат эже. Сиз дагы ушу ипотекаңызды өзүңүз планлаган күндөн дагы эртерээк төлөп бүткөнгө аракет кылыңыз. Үй төлөп алдыңыз, жакшы. Рахмат. Ошо туугандар видеону көрүп, эжени сөзсүз түрдө комментарийге жакшы кабыл тилектерди куттуктап, комментарий калтырып кетиңиздер жана лайк басканды унутпаңыздар.